Ассаламу алейкум туугандар. Бүгүн кыскача бир кичинекей болсо дагы совет айтып коеюн дедим Москвага келгендерге. Москвага келгендерде азыр ар бир Москвага келип денагарды соо иштейм деген адамда азыр ар биринде мүмкүнчүлүк бар. Примерно 100 миңден тапканга. Анан ошо бияка келгенден кийин туугандар иштеп аткандан кийин тиги буу дебей ошол лизингке болобу, кредитке болобу машина алып коюш керек. Же болбосо Кыргызстандан рассрочкага үй, жер бирдеме алып коюш керек да. Движимое и недвижимое имущество. Анткени биз жүрө берет экенбиз, арзандасын, анан жакшы болсун, анан акча чогултуп туруп эле малга алам депчи. Ошентип жүрүп эчтеке жок. 5 жылдан кийин деле, 3 жылдан кийин деле. Анткени эмнеге? Акчанын кандай өзүнүн кесепети бар, өзүнүн бир башкача бир аурасы бар. Акча боюнча турса, постоянно жоголот. Ошондуктан акчаны бир твердый бир нерсеге буруп коюш керек да. Движимый или недвижимый. То есть акчанын айлыгын көбүрөөк болсо үй алып кой рассрочка, айлыгың азыраак болсо машина алып кой. Эмнеге? Анткени ал 3 жылдан кийин ал машинада үй да кымбаттайт. Биринчиден, экинчиден 3 жылдан кийин сенде кандайдыр бир кички болсо да кички результат болуп калат да. Аны сатып ийсең да болот, алмаштырсаң да болот, сатып бизнес кылсаң да болот. Анан биздикилер болсо ошону кылбай эле келгенде 100 миң тапкандан кийин эле жакка чачып, бияка чачып, тиге карызга берип, мындан анан башын акчанын баш аягы эле жок. Эмнеге? Анткени просто ал только кыргыздарда эмес, ал мировая практика. То есть акча жүрсө, ал по-любому жок болот да. Ушундай. Ошондуктан акчаны 80%, 60% кесип туруп, бир нерсенин кымбат экен окуп өлдүк дебей эле ошондой бир нерсе алып койсоңор, 3 жылда, 5 жылда конкретный бир нерсеңиз туруп калат. Ошондуктан көп айтат го, акчаны просто хранить это глупо дейт да. Эмнеге? Анткени акча жыл сайын 10% баасы түшөт. Рубльдик болсо жыл сайын 15-20% түшөт туурабы? Сомдуку деле ошо сыяктуу. Ошондуктан бүгүнкү тапкан акчаңар ошол акча боюнча турса, бир жылдан кийин 20% түшөт. Эгер ошол бүгүнкү тапкан акчаңарга үй же машина алып койсоңор, ал эмне? Жылда 20% өсөт. Эми простая логика да. Ошол барыңарга ийгилик, анан акчаңар чөнтөгүңөргө катып, башыңарга катпай эле обязательно туруктуу бир нерсе алып койгула да.